сөздері менен бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары кылымды кылым жаңыртып, жылды жыл жараткан канча бир мезгилде кыргыз эли Манас эпосун жаратып, сөзүнө сөз, үнүнө үн кошуп, өркүндөтүп келсе, өткөн 100 жылдыкта ааламга Чыңгыз Айтматовду берди. 20-чы кылым адабият ааламында Айтматов кылымы, Айтматов ааламы болуп бүт адамзат тарыхында калды. Ал эми 2011 жылы 28 январда Жогорку Кеңештин жыйынында 12 декабрь улуттук адабият күнүн бекитүү тууралуу токтом кабыл алынып, ошондон бери ушул улуттук адабият күнү болуп 12 декабрдагы белгиленип келет. Султан Раев Чыңгыз Айтматов улуттук маданияттагы жанар тоо деп белгилегендей, 12 декабрь улуу жазуучунун туулган күнү болгондуктан адабият күнүнө ушул числону тандап алынган. Жыл жаңыргандан бери баарыңыздарга белгилүү, Залкар жазуучунун 90 жылдыгы бир эле Кыргыз Республикасында белгиленбестен дүйнөнүн көп мамлекеттеринде белгиленип, Айтматовго арналган айкелдер тургузулуп атат, көчөлөргө ысымдары берилип атат. Ошондой эле коңшу Өзбекстан мамлекетинде кино тасма тартылды. Эми урматтуу катышуучулар, биз ушу Акын Токтосаров атындагы китепкана Залкар жазуучунун 90 жылдыгына жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата Айтматов ааламы деген жумалык уюштурганбыз. Ушул жумалыктын алкагында бүгүн Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын жана социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик СССРдин мамлекеттик республикалык токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө арналган Адабият Алпы Айтматов аттуу окурмандардын конференциясына кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүткүл ушул дүйнө жүзү бүгүн аябай белгилүү инсандын, Залкар жазуучубуздун азыр ар кандай айтсак жарашып атат. Мына өткөндө биздин өтө чоң окумуштуу илимпоздорубуз Кыргызды, эгерде байыркы Кыргызды Манас таанытып келсе, азыркы Кыргыз элин биз Айтматов аркылуу дүйнөгө таанытып келип чоң баа берилип атат. Дүйнөлүк деңгээлдеги адабият классиги катары Айтматовдун ааламынын географиясы ушунчалык чоңойгондугун бүткүл маалымат каражаттары басып жатат. 100 миллион дана экземпляр менен, ошондой дана тираж менен чыккан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнө жүзүн кыдырып окуп, дүйнөлүк масштабтагы белгилүү инсанга айлангандыгын сиздер өзүңүздөр көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Ошон үчүн бүгүн бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзү Айтматовдун, биздин Залкар жазуучубуздун, биздин сыймыгыбыз, биздин кыргыз рухунун Манасты кандай туу чокусу десек, биз ошондой туу чокуларга айланган биздин Залкар жазуучусунун 90 жылдык мааракеси, юбилейи белгиленип жатат. Ошондуктан мен дагы ушул райондук мамлекеттик администрациянын атынан улуттук адабият күнүңөр менен ушул Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине чын түрдөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Өкүлчүлүктүн ардак грамотасы бар экен, биринчи ушуну тапшырып койсок, облустун маданият тармагын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн маданият кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата Каракулжа районундагы номер 27 Жаңы Талап китепканасынын башчысы Саякова Жамила Кыязовна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Заманыбыздын Залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов Төрөкуловичтин 90 жылдыгына карата районубуздун аймагында жана Ош шаарында өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышкан төмөндөгү катышуучулар Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын акчалай сыйлыктары менен сыйлансын. Ак кеме чыгармасынан үзүндү Бугоне аткаруучу Кошарбек кызы Майрам Сайдулканов атындагы 9-класстын окуучусу 500 сом акчалай.
мугалим чыгармасы Дүйшөндүн ролунда Тентимиш Уулу Өмүрбек, Беке Чалдын ролунда Акматов Канат. Эргеш Осмонов мектеби 7-класстын окуучулары. Эки окуучунда өзгөчө айтып коеюн. Ошол биринчи мугалим Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы боюнча Ошто аткарып атканда бул мына сол биринчи мугалимдин ролун аткарды, бул жана Беке Чалдын ролун аткарды. Президентибиз ошол жерде кыдырып жүргөн Бишкектен келген комиссиялардын баардыгы көзүнчө ушул эки баланын талантына таазим этип чоң рахмат айтып. Караңызчы, ушундай да таланттуу балдар бар экен деп, ушуну аябай ыраазычылык болду. Ошону белгилеп коеюн деп атат. Чоң таланттар чыгат да келечек. Кылым карытар бир күн романынан үзүндү. Байман эненин ролунда Айдарбек кызы Айжамал. Жийде 11-класстын окуучусу, Жийде орто мектеби. Монолог жана көркөм окуу боюнча Атадан калган туяк чыгармасынан Алалбектин сөзүн көркөм окуу. Сүйүнов Альберт, Ешмамбетов мектеби 3-класстын окуучусу. Бийлерди аткарууда Аселге Кат, Шайлобаев Нуркелди, Терексуу 5-класстын окуучусу. Кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмөлөр. 90 жылдыкка карата кол өнөрчүлүк иштери. Мырза Ибраимов кызы Мерим, Шариф Жээнбеков атындагы интернат лицей 10-класстын окуучусу. Ак кеменин макетин жасаган Абдикайым кызы Чынара, Ормокеев мектеби 7-класстын окуучусу. Чыңгыз Айтматовдун китептерин даңазалоо, чоң китептердин макеттери, Сыдыкова Эркайым Токтогул атындагы мектеп музыка мугалими 1000 сом акчалай сыйлыктанат. Ушундай акчалай сыйлык менен Айтматовдун колго тартылган портрети, Бугененин мүйүзү, Кудайбердиева Айзада Бегиев мектебинин англис мугалими. Айтматовдун чыгармалары жөнүндө колго жасалган жер шаарынын картасы, Ташиева Гүлбарчын, Эркинбаев атындагы мектептин башталгыч класс мугалими. Айтматовдун 90 жылдыгына арналган кийизден жасалган кол өнөрчүлүк, Өмүрзакова Гүлзада, балдар чыгармачылык борборунун ирим жетекчиси. 2018 жылдын 3 ноябрында Ош шаарында өткөрүлгөн иш-чараларда өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн көрсөткөндөр Айтматов жана анын чыгармалары боюнча сүрөт көргөзмөлөрү Ажибаев Дөөлөт Калтакович, Ылайтала айылдык аймагынын Ылайтала айылынын тургуну, сүрөтчү. Чыңгыз Айтматовдун каармандарын шуру менен чүргөн панолор 10 дана. Кыдырмышева Роза, номер 13, ынтымак китепканасы. Кол өнөрчүлүк көргөзмө Бердибаева Кашамкан, Кеңеш айылы Доор айым кооперативы уус чебер кол өнөрчү. Урматтуу кесиптештер, урматтуу окуучулар, мына жогору жакта Акимович Премьер-Дашевич Чыңгыз Айтматов жөнүндө абдан таасырын жакшы сөздөрдү айтты. Эгерде Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо бүгүн 90 толмок да, толмок. Ана эми ушундай биздин кыргыздын бешенесине жанган бир жылдыз мына бүгүн жогоруда айткандай дүйнөлүк деңгээлде
Анын şu 90 жылдык маракелери белгиленип жатат. Бул максатта эми мына көпчүлүгү мугалимдер, окуучулар отурганына байланыштуу мына биз атайын жобонун негизинде Айтматов жана тил аттуу фестивалды şu мектептерден баштап этап менен өткөрүп келип, 30 октябрда өзүңүздөр билесиздер, райондук деңгээлде чоң ушул Айтматов фестивалын өткөрдүк. Мына ошондон улам азыр мен дагы сүйүнүп отурам. Ошондо бир таланттуу өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн окуучуларыбыз мына администрация тарабынан кичине болсо дагы өз айткандай акимибиз мындай сыйлыкка ээ болуп атасыздар. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан эми мына бүгүнкү учурда дагы мына ушул жума азыр бардык мектептерде Айтматовдун 90 жылдыгына арналган жумалыктар өтүп жатат. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өткөн кылымда Жусуп Абдырахманов, Касым Кыныстанов, Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев жана ошого кыргыздын чыгаандары кыргыз элине анан айрым өлкөлөргө белгилүү болсо, Чыңгыз атабыз кыргыз элин дүйнөгө таанытты. Кыргызды дүйнөгө таанытып койду. Бул кыргыз эл үчүн чоң сыймык, чоң белек десем жаңылышпаймын. Эми таластыктар, таластан шекерликтер Чыңгыз менен сыймыктанып тарыхта калса, биз карагалжалыктар анын ичинен Телман айылы дагы бизден президент чыккан деп тарыхта кала турган болуп калат. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага келген бардык билим берүү тармагынын, маданият тармагынын кызматкерлери, былтыр 2017 жыл ушул күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жазылган бир эки сабакты окуп коеюн. Ушу мутлук адалият күнүнө кошармалды эле ошонун бир эки сабагын окуп коеюн. Совет доору ачык экенин багытты, кол жетпеген бийиктикти багынтты, урпактарга таланттардын ичинен Айтматовдой залкаларды таанытты. Сыймыгыбыз адалият айдыңында, каймактары Каракулжа аймагында Сооронбай төлөгөн Тургунбайлар жүргөнсү дайым биздин арабызда. Саламатсыздар, урматтуу ага-эжекелер жана окуучулар. Аламалдуу Чыңгыз Айтматов аттуу 6 классынын күчү менен даярдалган кечебизге кош келиңиздер. Ömürün bizge dayın, bugün biz eskerimiz, adamzattın Айтматов'un. Düğüne dansın Isıköl'de can eleng, Kırgızımda Almanastay var eleng, Esten getkiz mayran bolçu, toy bolçu, Ayköl Çыңгыз Kırgızına bir kelsen. Bolganay ey jalada жалгыз кылып, муң канат жеренен сөз кылып. О, урпактарым, тамырым зыркырап, муунум зыркырап турат. Келгилечи, көңүлдөгү ойлорду айтышып алайлы. О, касиеттүү, көчтүү жерине балам деп жол караган эненин эң акыркысы болоюн. Ылайым мен сыяктуу темир жолду кучактап какшаган пенде болбосун. Ылайым мен сыяктуу темир жолду кучактап какшаган пенде болбосун. 20-жылдарда Ленин деген сөздү тактага бор менен эмес, жүрөгүнүн каны менен жазган Дөйшөн агайыма биринчи мугалиме сыйынар күнү. Ооба Алтынай, мен болгон күчүмдүн, билимимдин жетишинче окуттум. Ал келечек мун силер үчүн аздык кылды. Жандан башка Жамилянын өзү канча жанга татыгандай бир өзү алам кезип таап кетти бактысын. Анан ошол болгон эле мүнөзү. Burada kan pezenterin akmasın, Adamdı kalgap bilet gitse olur. Adamlar
Kürdüklerini solutup, cerdi astın üstün kılmazsınlar mı? Esngedi cıygılar. Auuu! Oturcu, söyle. Beni tanıysın mı? Senin adın kim? Seni kayda tuğanındı. Bilesin mi balam? Tegi senin ata tek oğlun. Kim? Cer senin ne kılışkan? Şordu. Cerde alsa bol boy mu? Mamret alsa bol boy mu? Ançalık düşman eken balam. Başta olsa bol boy mu? Bir o adamdı niye suçun alat degen şumduktu. Kim oğlum? Kimden kolu vardı? O caratkan. Eğer sen var olsun adamdın aram niyetine uşunu kaltip girgizdim. Kaltip. Senin adın Jolaman. Oktun bu balam. Sen Jolamansın. Atamın adı Dönönbay. Atam dağı esinde çok bu balam. Senin içine keykesinde seni cağıtları büyütgün. Atam nefes beni balam. Senin ata tegurum Nayman bolot. Sen Naymansın. Ben senin enenmin. Sen benim oğlumsun. Çılımday canım kıynalı. Çıktıramadığım sözün üstünde kalırıp durmazda. Oğlum, candan bastan kumuna aksan bakarım. Kudaylap cardım sıralandı. Oğlum, bizi kayırımsız asmandan. Yardım geldi. Azap bacaskan caş dilinden çıkan kakırımın. Tamamdan çıkmayı unutacak kanımda. Oğlum, kalçıldağa dilim bürkün. Bokçinin yarlaşa bulup. Kaptap, o solcu yitkenken tozokta akılın jetmey. Akılın jetmey bunu baracak kanımda. Oğlum, ona o şurada bu dünyada bizi çaratıp koyup özü taştan ketken kudaydı. Kaşayda kargaya aldın begir. Oğlum, azap bacına bay, akılın gübel bulutlup. Oğlum, yapandı benimle özüm oynalı. Doğasızın çıkkırağanının tübölük olmuş kanımda. Suçumdun acırağanından öz adamdın attın bir oda olmuş kanımda. Özüm arkadaş sürgün kişiledin didarı. Özümdü gidi yankı kara koycu bir geçtin didarı. Dağılmaya üç gündü. Ooo, buna hoşumda sen. Karanlıktan uyuktacak kanımda. Çırak aslında götürüp. Çarık düğünü götürüp ona kandı. Kaşayda kargay aldın bir kez. Pamirge baracata til yazı. Büyüt armağan kusalığın içke katıp. Ben gölgö yalgız geldim. Bayır aldım. Turguzdum kapattım. Baydım balım. Yaşlarımda dal yoldu. Canlışım. Dolundum kanadımdı. Kayrı aldım. Yaşlarımda dal yoldu. Canlışım. Dolundum kanadımdı. Kayrı aldım. Ondan gördüğüm ötün ötmür. Gelerimin aman koptu. Zalim köprüm. Ağzım en yalnız uçan. Ah bu bolu. Baradan bakır dizim. Var bir gözüm. Ağzım en yalnız uçan. Ah bu bolu. Baradan bakır dizim. Var bir gözüm. Çıkarmacıl işinizge ardayım. Şık demledi evde yazda turnalar. Düğünelinin makta olsun ayıp oldu. Kızıl alma doğulur cana talalar.
чыккан асманга ортол жылдыз кетти. Kırgızdın mangdayından jarık ketti. Жазылбай дагы далай тарык кетти. Жазганга үлгүр албай жанган жылдыз. Көп нерсе жарык көрбөй карып кетти. Көңүлбүз көңүлүнөн алып жазды. Дүйнөгө нурун чачып жанат жазды. Көп чыгарма көргөткөн калем сабын кыргыздын саатына алып жазды. Суктанып талантынын таңгагына, капамын шума жалдын алганына, көзүнүн тиресинде кол кармашпай, өкүнүп көрүшпөй калганыма. Эдиге санабайды чорону, бүгүн кантип биз унутуп коелу, момунчалдай карыялар баш болуп, төргө өтсүн улуулашып бабалар. Kırgızım, barmak basın melbiz özü, bürok mart açıktayım kemegesi, silerden ötünörüm murtbaktarım. Adam bolçu, adam ulu, kırgız eli, adam bolu, bul dünönün keremeti. Var bolsa da tinülükten ayrılmak, atağılar bir gözüp acıldım. Çıngız Turat asmanında kırgızdı, akçolpunday nuru çacı balbıldak. Dübüt çıgar, al dübütke karasam, körüngön süt manas menen aksuğla, çaplar çanglar çıkıp gelse gül sarı, kırgızımdan özü çıktım dağlara. Ballar da var seytendü bizendü, Sultan Murat Arataylar kök bolup, Jolamanday mankurt bolup kalbaylı, tav keteli bilinmeden oldu. Ayşe bana çakralı biz bugün, agresifti çıkaralı çoğun yolgu. Bana tapsın, ak kemeden baktısın, vardı geldin, alıp durup baktısın. Gidebingden jolgamın betme bet, Belbirim mugalimge başka, Samançının yolu menen bargım var. Siz bağlıman 18.000 ağlanma. Hey, sen Alatay'ın yola bileyin. Bizi okşan kaltama. O sen oydan dök buldu oldun. Ben oldu emasmın. Aksakal, men komsomolmун. Азыркы учурда кат таанығандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Менин молдочулук жайым ошондой. Biz gezepmende ne okutmadan bir kapı. Bizim ballar emdi. Okup, etraf, umut bulutsun. Koyalanay, başımızı katırma. Sizler baldарды окутууга каршысыңарбы? Болбогонду зордойсуңбу? Азыр элдин өзети бостондукка чыкканбы? Bu kagаздан силерге жер суу бөлүп берген өкмөттүн мыйзамы бар. Айткач, кимиңер каршысыңар балдарды окутууга? Айткач, кимиңер? Анымды коя тур. Окун бизге керек эмне? Керек эмне? Basa, raytar. Ой жигит, коя турчу. Bu мектепти асан деп кыйкырасың. Үстүңдө тонуң жок, астыңда атың жок, айдап койгон жериң жок, көздө ок амалың жок. Сен эмне жылкы тийип окат кыласыңбы? Окатты мектеп өтөр. Мага өкмөт маяна төлөйт. Ошондой де. Сөзүн анык эми чыкпадыбы? Сен ошол өкмөттүн казынасынан биздин балдарды окута ала бер. А бизге болсо тийишпе. Өзүбүздүн ташбишибиз башыбыздан арылбай турат. Жүргүлө аксакалдар кет. Саламатсыңар кыздар. Тезектергенден келе жатасыңарбы? Айткачы кыздар, атыңар ким? Benim adım Melida, seninki Diana. А сеники сулуу кыз? Benim adım Nuray. Altınay. Алтынай. Алтынай, мектепке балдарды окуйду деп чыгыр макулбу? Мени кыздан кийин аке дебей агай деп жүргүлө. Жакшы баргыла. Жок, классы мектептин ишин көрүп кетпейсиң? Yok, bizim vaktimiz yok. Балдарды окутканга келгенде көрөсүңөр. Кайын жакшы баргыла. Makul Nuray jakşı. Sen kayakta жүрөсүң? Эртеден бери сандал чүрүп бергениң ушу тезекпи? Бойлукка
жатқаныңды ғана көрейін шым-шым. Бас үйге кел, мойныңды жұлып, қолыңа қарматып қоям. Кел үйге. Bir kuştu, aytmattın ulu Çingizdi, gül sarattı külenip, gün aydı gözday zırgıttı. Sıyalımda akul olup, uçup yürüm göl üstünü, kır asmandır megelinde, balık sırmal epkin süzüm, alız geçim uzak olup, sağınam salkın gölüm, altın gölüm, ısık ölüm, sağındım ben topun gölüm, alız geçim uzak olup, sağınam salkın gölüm, altın gölüm, ısık ölüm, sağındım ben topun gölüm, bayırkının babalardır, sözü kaldı gözetinde, bağalığın esen çıkmay, izi kaldı gözetinde, alız geçim uzak olup, sağınam salkın gölüm, altın gölüm, ısık gölüm, sağındım ben topun gölüm, alız geçim uzak olup, sağınam salkın gölüm, altın gölüm, ısık gölüm, sağındım ben topun gölüm. Kırgızdı, kıyırlarına tanıtkan, kımbat sözü kılımdardı karıtkan, adam zatın aruluğundan tutan, Aytmat oğlu Çıngiz ağa danışman, bala kezden bağlay bildi turmuştu, bağlı oğluğun bardığı gelgüzdü, örttüy jangan öz talantı özünü, ölböz öşböz esteligin turguzdu. Aytalar, sıymık menen arbir kırgız, azamat ulu bizde Çıngiz, adabiyat asmanında jarkırap kuygun yıldız, жазгандарың түшүнүп сүйүп окуп, ой маанисин көңүлгө түйүп окуп, сырдашкан ар адамга, көрүнгөн аяламга, Айтматов бийик чокуп. Сырамайды сүйі, бөлінсі көңілі тоғышы қиын. Бөлінсі көңілі тоғышы қиын, қиялы өтсе қойышы қиын. Айтматов сөзі жүректен кетпейді, адамның адам болушы қиын. Жерге түшпіз, елімізде жылдызыбыз, жетіне албай өзіні қырғызыбыз. Қыдам емесен санат көйлі, қачан болса қалқайсыншы, Чыңгызыбыз. Сооронбай Жусуев. Атамекен сөйлеген Чыңгыз алды, Алатаудан озылып туңу çaldı. Ушул сыйлык Чыңгызга жеке тийбей, оол багып өстүргөн Кыргыз алды. Чыңгызга айтам, бир сыйлык алган, Кыргызга айтам, 1000 сыйлык алкыш алган. Суктанамын жүрөктөгө тынымсыз таалай бакытты сыйдыра алган. Токтогул Кенжеев, Чыңгызды алсам, окуйм деп жайгана, бир түнөрүп жарык айтышөт айлана, чубап өтөт жан калтырган тагдырлар, окуя курч сөздөрү жок каймана. Өңгөгө катардагы кыргыз кетти, кыргыздын чыган уулу Чыңгыз кетти, ааламга кыргыз деп нурун чачкан, асманга орду тогуз жылдыз кетти. Нуржигит Кадырбеков, Чыңгыз ата, талантыңа тан берем, талыкпастан эмгектенип төртөккөн, теңиримдин буйруп берген талантын, алыска ааламды да терметкен, адабиятты саймалантып гүлдөттүң, каармандардын жан дүйнөсүн көрсөттүң, канча деген каармандарды калтырып, бизди ыйлатып, бизди кошо күлдөттүң.
Айтматов руханий күн сияқты. Айтматов дүйнөлүк адабиятты өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоо, коомдун адеп ахлактык түркүктөрүн коргоого баа жеткис салым кошкон. Кыргызстанда гана эмес, дүйнөлүк масштабтагы алып жазуучу баардыгыбызды боордоштукка жана ынтымакка чакырып, адамдарды бири-бирине достукка кол сунууга үндөйт. Биз китепканачылар жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын парадын уюштурганбыз. Азыр ошол парадка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жамиля повести. Жамиля повести 1956-58 жылдары жазуучу Москвадагы Максим Горький атындагы дүйнөлүк адабият институтунда окуп жүргөн кезинде жазган. Биринчи адегенде «Оон» деген ат менен жарыяланган. Аны кыргызча Ала той журналына 1958 жылы номер 10 санына басылып чыгарылган. Чыгарманын аты Данияров. Жамиляга август түнүндө ырдап берген ырынан улам ушундай «Оон» деген аталыш менен чыккан. Ошол кездеги жазуучу, француз жазуучусу Луи Арадон Жамиля повестин махабат жөнүндөгү эң сонун баян деп атаган. Ошону менен бирге 63-жылы Жамиля повестин үчүн жазуучу Лениндик сыйлыкка ээ болгон. Жамиля! Топто Жамиля, кай жака орандың Жамиля? Жамиля! 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 Топто Жамиля! Бетме-бет повести. Повести кыргыз тилинде жазып, түп нускасы биринчи жолу Ала той журналына 1957 жылдагы номер 6 санына бетме-бетке келгенде деген ат менен жарык көргөн. Kim bu? Benim Neştat Seyde. Benim degenim kim? Oy bu benim. Kaça çeşitli bu Seyde? Benim balası. Benim balası. Bize kim var? Özü ele. Oğlum muhtaç. Kapağındaysın. Kapağındaysın. Babanı görset. Ben keteyim. Aydan altırap barıp жақшынып тұрайын. Кетпейлі қойшы, үйделе қалшы. Жоқ, болбойт. Айдағылар байқап қалса, маға да, саға да жаман болып. Мақұл барып тұр. Айдан айымсейді балам, ешік жабылғандай болды бұл. О, апа, ешікте шамал болып жатады. Ешке шығып келейін. Келе бақылар. Kim bu? Benim Neştat Seyde. Ne oturasın? Kügüz birlikte. Sen bilin. Ушул жетимдердин эшигине кол салгандан көрө өзүбүздүн куначынды сойсоң болбойт беле. Ужунава, мени өткөн кой өзүңдү бил. Заманың бери болсо бери бол. Ушул кезде ар ким өзүн койсоң дейт. Сен аштан өтүп барасаң, бирөкел сага салып бербейт. Алган алат, жууган жулат. Акбак болбо. Эмне учукпайсың, я? Эмне учукпайсың дейт. Мен өзүбүздүн куначынды союп алсам, балыбызга сукана. Элдин балдары өзүндүкүнөн атып болуп кеттиби, я? Кетишет. Кышы менен кырчылдап, чимдин кирин соруп отурдум. Мен урдайм, мен жей. Аскерден качып келип, аштан өлөйүн деген эмесмин. Көпсүлөп эт салып жегиле, сөйөн көрсөтпөй жерге көңүл уктуңбу? Seyde balam, gidesin mi? Gidesin mi Seyde? Oo apa, gidin.
Asbay, İsmail Xana. Tegi жерде, камыштын арасында. Jezettin, çık beri. Мырзақұл, қайт артыңа. Ақыры мен өлген кішімен сен де ала жатам. Oğlum hakka kal. Çökülü. Исмайыл, сен экөөбүздүн ортобуздагы баардык ой максаттарды тескеришти алдың. Чындыгында бул беттешүү адамдык аруу касиет, адилеттүүлүк беттешүү. Kızıl Alman gemisi 1964 yılı Молодая гвардия журналында жарык көргөн. Кыргыз тилинде делбирим жыйнагына кирген. Которгон Ашим Жакупбеков. Beyt alışılı kızdı, akbalap жүрө бердим, ал кеткен узун жолду артынан бара бердим. Ажарлуу айжамалың уурданып карай бердим, сулуунун нурдуу жүзү кагазда кала берди. Саргайган жалбырактар аралап бара бердим. Жалбырак арасынан кып-кызыл алма көрдүм. Алманы колума алдым, айланда карап калдым. Укмуштай бул алманы сулууга ыра көрдүм. Алманы кармады да, таң кала карады да, рахмат деген бойдон узады карады да. Үмүтүм үзүлгөндөй, ордумда туруп калдым. Сүйүүмдөн айрылгандай, жүрөгүм канап калды. Гүлсарат повести алгач орус тилинде «Прощай, Гүлсары» деген ат менен Новый мир журналынын 1966 жылынын март айында санына жарык көргөн. 1978 жылы Ашим Жакупбеков которуп Гүлсарат деген ат менен окурмандарга жеткирген. Жазуучу 1968 жылы Гүлсарат повести үчүн мамлекеттик сыйлыктын ээси болгон. Gülsarım, buğdandan tumağa kelek. Gülsarım, yoldaş boldun mağa, kanat boldun mağa Gülsarım. Sen bu dünyada ertek ettin, bırak. Biz o dünyada gezgerbiz, bırak al dünyada. Senin dürbötüngde uğalgasın. Al dünyada, sen çıkmağıday yolları yok. Al dünyada, yaşıyor yok. Gülsarım, senin dürbütün men çok kuşağımız bolup жүрөт. Gülsarım, men seni gözüm pürügesinde, eş takır esinden çıkarmayım. Eş takır, sen menin esimdesin. Hoş bol Gülsarım. Birinci muğalim povesti 1960 жылы birinci muğalim жөнүндө Ballada деген ат менен элге тартууланган. Birinci muğalim povesti 1924 жылы Шекер айылындагы болгон окуяны чагылдырат. Жеңе, болуп аталган жүзү карашым катын, ылайым балым сага жетип, төгүлгөн көз жашым, төгүлгөн дене каным, тополок сел болуп сени думчуктура каптаса экен. Ооба, бул түн мен аял болдум, 15 жашка чыкпай жатып аял болдум. Мени зордоп аял кылган айбандардын балдарынан да жаш экенмин. Өссөм дагы талаада тентип жүрүп өлөйүн. Кулгум жесе, мугалимим дүйшөн кармашкандай, жан чыккан жерде кармашып жатып өлөйүн. Atadan kalgan Piyag Angemesi 1968 жылы жазылган. Алгач кыргызча жазылып, Советтик Кыргызстан гезитинин 1968 жылдын 23-24 февралындагы санына жарыяланган. Кыргызча жазылган аңгеме автор тарабынан которулуп, 1972 жылы Солдатенок деген ат менен жалпы дүйнөгө тараган. Аңгеменин негизинде Солдатенок киносу дагы тартылган. Атадан калган
Актер Чыңгыз Айтматов өз атасын ал биринчи жолу кинодон көрдү. Анда ал 5-6 жашар секелек чагы. Бул окуя тек кыштактын сыртында ағарып турган чоң кашарда болгон иш. Совхоздун жүн кыркымы жылыга ошол жерде өткөрүлдү. Камыш менен жабылган төбөсү кийин шиферге алмаштырылбаса, анда ал дале ордунда адырдан түшүп келе жатсаң этекте жолдун боюнда турат. Ал дайыма энесин ээрчип ойноп келчү. Анын энеси Жээнгүл совхоздогу почта бөлүмүнүн телефонисткасы болуп иштечү. Жээнгүл отпускасын алып, үстүнө дагы бир иш кошууга аргасыз болду. Ошентип Жээнгүл күнү-түнү иштеп калды. Жээнгүлдүн жакындары жок болгон соң, Абалбекти кай жака таштаарын билбей, акыры кыргынга калып кетчү. Мына ошондой күндөрдүн биринде көчмө кинонун машиналары келип, аны элден эң мурун Абалбек көрүп, өпкөсү жарылганча кыйкырат. Кино келди. Кечинде сарайга кино болуп, кино согуш жанында экен. Кино көргөнү келгиле, келгиле. Кино жумуштан кийин башталды. Энеси экөө чогуу отурушту. Акыры балдар жака качып кетейин дегенде, тыч отуп жаныма деп тыйып койду. Ошол учурда таң камералап урулганда, Кудай сакта деп коркуп кетишти. Бирок Абалбек корккон жок. Мына согушта кушулмай, согушта жүргөн кишилерге ок тигени өзүнчө эле бир тамаша. Анткени согуш оюнун ойногон балдардын жыгылганындай кулашат. Андай кулаганда Абалбек көзүнө келип, эч ким мындай куламайт. Чуркка бара жатып, чуркка бирөө тепкендей, оңгусун катып кулап каласың. Ырас жер катуу эле болот, тийгендериң аябай эле атышат. Чубакты ойлогос элем, мындай ишти күткөн эмес элем. Баарын энеси кылды, бул сенин атаң деди. Ошондон баштап жарабыздан бирекчи Абалбектин атасы болду. Кино Абалбектин атасы жөнүндө болду. Кинодо көрмөр, толтура танкалар келе жатат. Ал танкалар өңгүлдөн аралап келе жатат. Ал танкалар менен кошо толтура солдаттар келе жатат. Солдаттардын алдындагы менин атам болчу. Танкалар баарын ата баштаганда, менин атам колубузду чөрүңгүзүп келип, телефонго кабар берди. Кайра борт токтоп келип, Замбирегине жетип, танкаларды ата баштады. Замбиректин жанында 2 солдат калды. Танкалар баарын ата баштаганда, бир учурда тура калып, гранатаны алып, танкага токто, фашист деп катуу бекерди. Ошол учурда танкадан атама ок тийбеди. Ал менин атам болчу. Ага мынтип ок тийбедиби, анан мынтип жыгылбадыбы. Аккеме чыгармасы. Чыгарма биринчи алгач орус тилинде «После сказки» деген ат менен Новый мир журналынын 1970-жылы жарык көргөн. Повестти кара сөз чебери Ашым Жакыпбеков кыргызчага которгон. 1977-жылы жазуучу Аккеме повести үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган. Сүзүп келчи Аккеме мага керемет көлдө ак балык болуп, орозгүл оюн семирип көттү. Бугу эненин этине тоюп көтөрө келчи арчадан бешик, көргөн токой купулга толсун. Момпосу ийберип момурап багып, момун атам бактылуу болсун. Аарган таңда турнабай салып, аябай күтөм ак кемесени. Ак чабак болуп, бооруңа кысып, жаныңа алгын дос кылып мени. Карагай менен кайыңды сатып, Орозкул деген хан болуп алды. Буулга мыйлап, кайгыга батып, бугу эненин териси калды. Көгүмдөп көңүл муңдарга батып, күтөмүн жазда, күтөмүн жайда, ырыска бөлүп, бакталай берип, алтындай жарк дер, ак кеме кайда. Акака бөлүп, көргөн көлдү, ак чабак болуп, ак кеме келчи. Ботодой мени, боздото бербей, ый эмес мага, ырысты берчи. Саманчынын жолу повести.
Адегенде кыргыз тилинде Ала Тоо журналынын 1963 жылдагы январь айындагы санына жарык көргөн. Ага катарлаш эле орус тилиндеги котормосу ошол эле жылы Новый мир журналына жарыяланган. Апаке, ак сүтүнүн айлан апаке, мен сени кандай киши экенин билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сени акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип, бул катты жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ала кандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү, менин кылган ишим тура деп табарсың. Оба апа, сөз тура дерсин. Бирок кантсе да, жүрөгүң түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроо калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берилүүчү. Бул жарык дүйнө менен кантип өзүң коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге өстүрүп, эмнеге төрөп чоңойттум? Оба апа, энесиң, бул суроого кийин так жооп бер. Ал эми мен азыр айтарым, бул согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бул көп адам баласын башталган зүлүм күч. Биз аны менен күрөшүп кое албайбыз. Аны үчүн жан берип, аны үчүн кан төгүп, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Болбосо биздин адам деген аты өчөт. Мына мен апа, согушта жүрүп эрдек көрсөтөйүн деп эч качан эңсемес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заман ушул экен. Балдарга тамга таанытып окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектеп окуучу жаштарга менин эң биринчи жана эң акыр берип кетер сабагым ушул. Билимим да ушул. Мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди, бардык дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мекениmin тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, дүйнөнүн баардык жашыл үчүн. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим. Апа, мен бир-эки апа десем да, кадырыңа жетер билем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүм эмес, бул жөн эле жанкечтик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбес түрү. Кулакка балким жат болсо да, бул өлүмдү өз ыктыярым менен тура таптым. Мени жоктоо апа, менин артымдан туяган жок дебе. Эгерде дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодуран көздөрү ошол мен. Будактагы көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалим балдарга үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Мен де билип жүргөн апа. Апа, эч ким илебасын. Мындай өлүм үчүн эч ким илебасын. Кош. Кош кайыр кош. Кош караңдан кагалайын алатым. Сени мугалим уулуң, лейтенант Майсалбек Субанкулов. Келген турналар повести. Повесть алгач орус тилинде жазылган. Ранние жуазби деген ат менен Новый мир журналынын 1975 жылындагы номер 9 санына жарыяланган. Аны кыргыз тилине Ашым Жакупбеков эрте келген турналар деп которуп, Ала Тоо журналынын 1978 жылдагы номер 7 санына жарык көргөн. 1976 жылы эрте келген турналар повести үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. 4 күндөн кийин Аксайга таанышат. Анда Мырзагүлгө жолукмак кайда? Баягүлгө берген катына али жооп жок. Ошон үчүн Султанмурат андан ачык жооп күтүп, Аксайга да жөнөп жатам, аякта да маанилүү иштерим көп деп жээк бойлой басып жүрүп, Султанмурат улам жолду карай берди. Мына ошондо жалгыз келаткан Мырзагүлдү көрдү. Кыз сууга жакындап калган эле. Дал атамчыктап алдынан чыгайын деп отурбай басты. Жүрөгү окколжуп, ошончалык коркуп, ошончалык кубанып кеткен экен, баш айланып, эриндеринен кымбатым деген ысык тили чыкты. Мырзагүлдү атамчыктап тосуп алды.
Kızdın bözgö çıkarı күтүп турду. Мырзагүл ага төз жадырап жылмайып келатты. Абайдан жырласын. Ben seni orup kaldı bu desem. Turnalar gel açat. Sultan Murat, Haraçı, turnalar gel açat. Hey, turnalar! Bul жақшылықтың нышаны. Түшін болот. Түшін болот. Emne beysin? Anatay, түшін мол болот. Hey, turnalar! Anatından kaçtay gel. Kıyamet romanı. Yazıcı bu çıkarmasını orus dilinde yazgan. 1986 yılı Новый мир журналына Плаха деген атменен жарық көрген. Киямат романы үшін 1988 жылы Италия ел аралық алтын оливка бұтағы, 1991 жылы Бавария Рюкарда атындағы сыйлықтарына ие болған. Шығарманың айрым бөліктері қамтылған, ақпарын көз жашы атты фильмдағы тартылған. Алдаш көлдің тегереге қамыш жайдан, жар алдым бұл жашуығы болып айбан, жолығып таш жайнарға ерчіп кеттім, жылулық көдөнімді ейлеп тұрған. 5 күчік туылып қалды ошол жайда, белгісіз бара тұрған бағытыбыз, энелік бақытқа мен балқып тұрдым, қамыш тала болып біздің жайтыбыз. Қамыш тала уюлғыған өртке айланды, қаран түн түшіп біздің башыбызға, бөлтірігім сақтай албай ташып жүрдік, көкіріп толып мұңға жашыбызға. Қамышты байырлаған айбанаттар қача албай көз көріне күйіп кетті, үстіден темір қанат жалын дүркіп, барысын бірден теріп атып өтті. План деп бөкөндөрдү кырып атты, жалын дүрккөн темир канат уусун чачты. Мыкачынын эң аяосуз талаптары жазыксыз жаны барды соруп жатты. Азаптан араң зорго чыкты качып. Жаралган соң бул дүйнөгө болуп айбан, адамзатка теңелүү бизде кайдан? Аламат ошол өрттөн аман калдык, жашоодо ошол болду тапкан пайдам. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышчылары, биздин иш-чарабыз аягына келип калды. Ушул иш-чарага баарыңыздар кайдыгер болбой катышып бергениңиздер үчүн, иш-чараны даярдап келгениңиздер үчүн мектептин эжекелерге, окуучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр мына жерде бир катышчу ырдап берет экен, ошого көңүл буруп коелу, анан кийин бүтүрөбүз.